Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Эгемендүү мамлекеттин эли эркин эл. Ал эми бүгүнкү биздин диван аттуу автордук көрсөтүүбүзгө Кыргыз Республикасынын 1992-93 жылдары Кыргыз мамлекетинин өкмөт башчысы болгон Турсунбек Чыңгышев агайыбыз болмокчу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мынакей биз ушул эгемендүү мамлекет жөнүндө айтып калдык. Ошондо эгемендүүлүктү алганда мамлекеттин жолу кандай болуш керек эле деп тандадыңыздар эле? Эмне менен өнүгүш керек эле деп? Бул абдан кызык суроо, Куттумидин. Себеби мына быйыл ошо эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы болуп атпайбы? 30 жылдыгы болуп атат. Бул эмнеден башталды, кандай болду деп. Эми тарыхты билесиңер, баягы 91-жылы Беловежский пущада Советтер Союзу тарады деп жарыялангандан кийин биз ошо эгемендүүлүктү албадыкпы. Эми ошондо эгемендүү мамлекет болдук. Президент шайланды. Премьер-министр мен болдум. Эми ошондо эң чоң маселе турду, кайсы жол менен барабыз? Мамлекетибиз эмне болот? Монархия болобу, демократия болобу, партократия болобу? Мурункудай экономикада плановый система болобу, же рыночный система болобу, кайсы жол менен барабыз? Бул суроолор албетте баарыбыздын башыбызды оорутtu. Албетте ал кезде өзгөр билесиңер, легендарный парламент деген жогорку кеңеш болгон, өкмөттүн башчысы мен болдум. Ошондо бул дүйнөдөгү мамлекеттердин өнүгүү өсүшүн карап туруп, барын мындай таразага салып, салмактап көрүп туруп, биз ушул жолду талдадык. Демократиялык мамлекет болушубуз керек, светский деген мамлекет болушубуз керек, и жанагы рыночный экономика деген өтүшүбүз керек экен деп чечтик. Ошондуктан өкмөттүн бүт программасы, ошондо биз жасаган программа, экономиканын реформа өткөрүүдө ошол рыночный экономика деп ошону тандадык. Ошондуктан жанагы мурун болсо өзгөрүп билесиңер, Советтер Союзунун убагында бүт мүлктүн баары мамлекет болчу. Ошол мүлктү ченеп акырындан менчикке өткөрүү, разгосударствление деп койчубуз, приватизация деп койчубуз, акырын ошо өткөрүү. Анан кийин ага байланыштуу бүт экономика системасын өзгөртүш керек. Налоговый системаны өзгөртүш керек, бюджеттик системаны өзгөртүш керек, финанс системаны өзгөртүш керек. Мына ошолордун баарын карап отуруп, дагы чоң маселеге такалдык. Өзгөрүп билесиңер, биз ошол кезде 91-жылды, 92 жылдары баягы Советтер Союзу тарагандан кийин Россиянын рубль менен пайдаланчубуз. Бүт Советтер Союзуна кирген мамлекеттердин баары. Анан эми 92-жылдан баштап Россия рубльди ченеп бере баштады. Себеби биз Россиянын рубль алып алабыз дагы, барып Россиянын товарларын алып келебиз. Мына ошондуктан бир дагы чоң маселе пайда болду. Өзүнүн улуттук валюта керек экен деп. Бул уже дагы башка өзүнчө сөз. Анан эми мен айтышым керек. Мына Советтер Союзу таргандан кийин мурунку плановый системада бүт экономикалык чарбалык байланыштар бар үзүлдү. Өзөр билесиз, илгери Москвадан бүт пландаштырып, Кыргызстанга мисалы темир кайдан келет, токой чарбалар кайдан келет, эгин кайдан келет, бизге керектүү дары-дармек кайдан келет, ГСМ кайдан келет, бүттүгү экономика, бүт чарбалар бар байланышкан болчу. Ошонун баары үзүлүп кетти бир моментте. Ага байла, андан тышкары, ошол кезде биздин $1 жок. $1 жок. Алтыныбыз жаңыдан эле башталып аткан, Макбалдын алтыны жаңыдан эле баштаганда, мурун Советтер Союзунда убагында Макбалдын алтыны Москвага кетчү. Новосибирскке барып иштетип, анан кийин бизге калчу эмес эчтеке. Ошол кезде $1 жок, 1 грамм алтыныбыз жок. Чарбалардын баары жарандай эметилди. Мына ошол маселенин баары биздин өкмөттүн мойнуна түштү. Ал дагы менин эсимде. Bir günü
айыл чара министрі келеді, жолдаш премьер-министр, мына жаз келді, жерді айдаш керек, техника, май жоқ. Бір кезде саламат сақтау министрі келді, Қырғызстанға аптекаларға дар-дармек түспей қалды, жоқ. Ал десек, башқа мемлекет бары доллар дейді. Ошол кезде комитет по хлебопродуктам деген бар болчу, башчысы Аксакал Ишеле Садырбек Абдрахманов деген. Ошол киши келип айтат, Турсунбек Чылгышевич, мына биздин Кыргызстандагы эгинибиздин көлөмү ашып кетсе 110 күндө келе калды. Нанга. Элге нан бере албай калабыз. Кумшекер келбей калды. Кумшекерди ал кезде Кубадан алчубуз. Сетресе Куба аркылуу алып кетти. Мына ушундай проблема баары биздин башыбызга түштү. Мына эми ошол маселенин баарын чечип түздөп кеттик. Эмне себептен? Ошол кездеги биздин өкмөттүн составы абдан күчтүү болгон. Абдан күчтүү болгон. Азыр эми мына акыркы жылдары көрүп атасыздар, министрлер же губернаторлор кайдан пайда болуп кайдан түшүп калганын билбей каласың. А биздин өкмөттүн составын карап көргүлө, эмнеген адамдар иштеген. Бүт билимдүү, тажрыйбалуу. Министр экономикада, финансыда Муралиев деген иштеген. Айыл чарбасында Карыпбек Асаров деген иштеген. Министр здравоохранения болуп Накен Касиев деген иштеген. Мына ушундай тажрыйбалуу, мыкты, жоопкерчилик адамдар иштеген. Мына ошондуктан ошол баарыбыздын күчүбүз менен биз ошол кыйынчылыктардан чыгып кеттик десе болот. Эми мына бүгүнкү күнгө да калып калдык да, бүгүнкү күндө эгемендүү мамлекетте ошол жана светтик мамлекетти, светтик демократиялык мамлекет тандап алдык деп атпайсыздарбы? Бүгүнкү күндө караганда светтик дегенибиз менен кандайдыр бир дин өкүлдөрү да басып бараткандар. Кандайдыр бир агымдардын көбөйүп бараткан. Деги эле светтик деген эмне деген мамлекет? Светтик деген бул кандай шартта кетиш керек? Светтик деген бул дин мамлекеттен ажыраганда болот. Дин мамлекеттик ишке саясатка кирбеш керек. Дин деген өзүнчө болуш керек. Мамлекет өзүнчө. Мына. Жанагы дин уюмдары саясатка, экономикага, мамлекет башкарууга кириш бериши таптакыр. И өкмөт дагы, мамлекет дагы дин иштерде тиешпеш керек. Мына дин боюнча мен көп жылдары мына өкмөттөн кеткенден кийин ушу дин маселе боюнча бүткүл дүйнөлүк көп конференцияга, симпозиумдарга катышып келдим да, 4-5 жыл катышып келдим. Америкада 2 жолу болдук бул маселе боюнча. Түштүк Кореяда, Японияда, Москвада бүт дүйнөлүк ушул дин жетекчилери чогулуп, мынары кандай болуш керек, христианство кандай жол менен өсүш керек, ислам, буддизм мына ошол кандай достук болуш керекпи, бүгүнкү күндө эле талаш тартыша бериш керек, ушундай эмнелерге катышып келдим да, билем. Дин маселелерди мындай толук түшүрүүгүм бар да. Мына бизде Кыргызстанда ошо динге биз эми көпчүлүк ислам деп, биз туулганда эле мусулман деп коебуз өзүбүздү. Анакта мусулман экенибизди эч ким билбейт. Биз туулганда эле баягы мусулман сражение болуп калып атпайбызбы? Бирок мусулман болуш үчүн шарттары бар. Эми ошол бизде акыркы жылдары өтө эле ошого бийиктегендерден баштап бүт ошого катуу өтүп кеттик да, өтө эле мечиттер көбөйүп баратат. Эми мечиттердин көп болгон жакшы го. Бирок мына ошого жараша жанагы дин бийлигинде башчылыгында иштеген адамдар ошол биздин мусулман дининде татыктуу адамдар болуш керек. Айда молдордон баштап бул бийиктеги муфтийге чейин. Сиз жанагы кадрды айтып кеттиңиз да, мына бүгүнкү күндө ошол кадрды, мына эгемендүүлүк алгандан баштап, мисалы эгемендүүлүк алганда биз канчалык 4 революция болду деп айтканыбыз менен кээ бир кадрларды мактаган учурубуз бар. Мына ошол эле Салижан Жигитов пресс катчы болгон экен. Ошол мезгилдерде эгемендүүлүктү алгандардын Мавлянов иштеген экен мисалы. Анан аябай атактуу адамдар ошол кезде иштеп, анан эгемендүүлүккө бир жол салып кеткен экен. Сиздердин заман мына ушу менен калат, эгемендүүлүктү. Эми бир суроо. Мына жакында Садыр Жапаров, өлкө башчысы, мен муфтиятка барып чогулуш өткөздүм дейт. Муфтияттын казынасын текшертем дейт. Бул кандай болуп калат бүгүнкү күндө, светтик мамлекеттин өзөгүндө? Бул айтылган сөздөр чындыкка жатпайт, себеби Садыр Жапаров өзү айтып атат. Мен муфтияттын ишине таптакыр кийишкен эмесмин, текшерүүгө да эч ким жиберген эмес деп өзү айтып жүрөт. Эгерде ошентип кийишкени чын болсо,
текшерүүнү өзү бергенчи болсо ал туура эмес. Бирок өзү эки жолу какшап айтты, жок мен муфтияттын жанагы чыр чатагына эч кандай тиешем жок деп. Кийлигишпеш керек. Бирок ошо Садыр Жапаровдун аты менен пайдаланып, төмөн жактагы адамдар кийип кетиши мүмкүн. Мүмкүн. Андай болушу мүмкүн, анда туура эмес. Муфтиятты бийлик диндин кызматкердин өзүнүн ишине коюш керек. Алар өзү ревизионный комиссиясы бар. Жанагы тыйынтып эсептей турган өздөрүнө коюш керек. Ага кийлигиши туура эмес таптакыр. Мусулманчылык болобу, христианство болобу, буддизм болобу, кайсы тарап болсо, мамлекет, өкмөт кийлигишпеш керек таптакыр. Кийинки Иши менен дагы, сөзү менен дагы. Кийинки суроом, мына ошол кезде сиз азыр кеп кылып калдыңыз, макмал алтын комбинаты болгон, башкача айтканда Кыргызстанда биринчи алтын ошол макмал алтын комбинаты аркылуу анан алтын чыгат деген баягы өндүрүштүн сөзү пайда болгон экен да, экономикалык. Ушул алтын кендери боюнча, ошол эле боюнча, мына бүгүнкү күнгө чейин бардык мамлекет башчыларынын ошо кетирүүдө кумтөр маселеси чоң чыр айланган. Бул эмне болгон, бүтпөгөн чыр, дагы эле чыр болуп атат. Биздин пайызыбыз аз дейт, биз аяктан эчтек албайбыз дейт, канадалык тарап кетип атат дейт. Сиздин оюңуз боюнча? Себеби мындайда, эми мына алтын бүт дүйнөдө алтындан баштаган чырларды көп алтындан башталат. Şu байлыктан башталат. Анын ичинде алтындан башталат. Чыр чатакты бар. Бүт дүйнөдө тарых тарап көрсөңөрчү. Кенеде 1 грамм алтындан тонналар алтынга чейин. Эми бул алтын маселеси боюнча баягы 92-91-92 жылдардан баштап бул кумтөр жөнүндө. Эми боюнча макмалдын алтыны боюнча мен айтпадымбы? А дегенде ошол Россияга, Совет Союзуна кетчү, анан кийин биз келгенден кийин чыккан жанагы алтын порошок деп коебуз, жанагы ошону топтолуп туруп, менде мурунку өкмөт президент баш болуп, Акаев баш болуп, тиги эмеге Швейцария алып барып переработка кылып ошол жака топтолгон. Макмалдын алтыны. Ошо Швейцарияда переработка кылып алтынга айландырып, анан ошол жакта банкка салынган. 1 тоннага жакын. Кийин анын баары улуттук банкка өткөрүлүп берди кийин. Эми жанагы кумтөр боюнча бул талкуу менден мурун 91-жылы башталган. Менен мурун билесиздер, президент Акаев жаңы премьер-министр Исанов деген киши болгон. Мына ошол убагында бул сөз башталган. Мен премьер-министр болуп келгенде уже ошол күчөй башталды. Кимге беребиз, кандай болобуз деп анан тендер объявить этилди. Тендер жарыяланды. Ошондо бир 7-8 бүт дүйнөлүк эмелер келди, фирмалар. Анан ошонун ичинен баары тандалып отуруп, эң подходящий туруктуу экен деп, жарайт экен, тажрыйбасы бар экен деп, жанагы Камека деген канадалык фирма берилген. Ошондо мен өкмөттүн башында туруп, эң биринчи түзүлгөн Камека менен түзүлгөн келишимде 66,6% Кыргызстандыкы чыккан алтын, 33,3 Камеканыкы болмок. Ошондо деп кол койгонбуз. Анан жогорку кеңеш баягы легендарный парламент деген ошо биз даярдаган документтер жок, бул кемчилиги көп экен деп 93-жылы көпкө чейин сыналып отуруп, биз кол койгон документ ишке кирген жок. 93-жылы. Ошонун себебинен 93-жылы декабрда мен отставка кеттим. Мен дагы эмес, өкмөт кеттик отставка өз ыктыярыбыз менен. Биз суруш кылган долбоорду жогорку кеңеш колдой койгондон кийин биз өз отставка кеттик өз эмебиз менен. Анан кийин 94-жылы жаңы өкмөт келди. Жаңы өкмөт ушу апрель, май айында 94-жылы. Ошол биз даярдаган документтер негизинде анча-мынча кошумчалымча кошуп туруп, анан Камеканы кол койду. Мына 94-жылы менден кийин келген өкмөт кол койгон иш башталды. Ошондо пайыздар кандай болуптур? Ошолдо жанагы мен айткан пайыз калды. 66,34 Кыргызстанга. Мен даярдап, биз өкмөт даярдап кол койгонумда бар архивге кетти. Ишке кирбей калды. То есть ал жок болду дагы, кийинки өкмөт кол койгон ишке кирди. Анан кийин аны өзгөртүшпөдү. Өзгөртүп отуруп бир маалда тескери болуп калды. 66-сы Камека өтүп, 33-ü Кыргызстанга. Анан жүрүп отуруп, биздики 17-18% болуп калды. Бул эми жанагы бийликтин башындагылардын күнөөсү да. Мына ошонун чыр чатакты бар ошондон келип атпайбы? Туура эмес. Жанагы
эгерде мунукуда калганда биз даярдаган документ алганда мына Кыргызстандын экономикасы башкача болмок. Жана бийлик башчыларынын саткындыгынан мына ушул эмеге келдик. Ошондуктан мына бүгүн дагы төгөнбөй атпайбы чыры. Бүгүнкү чейин төгөнбөй атпайбы. Анан кийин мен ойлойм, мунун баарын эми жанагы азыр жаңы комиссия түзүлгөн турбайбы, мамлекеттик комиссия деп. Акылбек Жапаров деген абдан тажрыйбалуу депутат, тажрыйбалуу экономист. Булар эми баарын тактап, жакшылап көрүп келип анан кийин сунуш киргизет го. Себеби Садыр Жапаров айтпады мен эми бул кумтар боюнча буну издеп көрөлү. Азыр мен кандай болот, эмне болот деп айта албайм. Ар кандай сөздөр болот, ошо комиссия иштеп бүтүп келгенден кийин анын жыйынтыгын да көрөбүз деп. Ошондой болот атпайбы? Бүгүнкү күндө ошол инвестиция тартуу боюнча алты маселе, ошол кумтөр маселеси же болбосо дагы бир башка маселе жаңычылган алтында иштетип өткөн маселелерди инвесторлор жакшы иштете албайт. Жакшы инвесторлор кире албай атат. Мына азыр бүгүнкү күндө кытайлык инвесторлор каптап кетти деген сөздөр болуп атат. Жерлерде чыр чатак. Негизи бул ошол инвесторлорду иштетпей аткан күнөө элдеби же ошолордун алакасын түзүп аткан ошол биздин жол жоболордо, мыйзамдабы эмнеден болуп атат бул? Себеп бир эле. Могу биздин саясий акыбыздын туруктуу эместигинен. Мына эгемендик алгандан бери бүгүн эченчи президент Акаев, Бакиев, Отунбаева, Атамбаев, Жээнбек бүгүн 6-чы. Мына 5 президенттин бирөө түрмөдө отурабы? Экөө качып жүрөбү? Экөө качып жүрөбү? Президенттерден. Бирөө мөөнөтсүз. Ооба. Үчөө. Мына 5 президенттин бирөө түрмөдө отурат, экөө качып жүрөт. Өкмөт башчыларынан. Экөө качып жүрөт. Үсөнов, Исаков. Үчөө азыр түрмөдө отурат. Себептери жаралган белгилүү. Мына ошондой саясий, мына 3 жолу көтөрүш революция болду деп атабыз. Мына мунун баары ошол жанагы инвесторлор келбегенден. Себеби финансы, доллар, евро, рубль булар любит тишину. Тынч, туруктуу мамлекетти жакшы көрөт. Момтер аралашып жүрөм, мына 30 жыл ичинде 6-чы президент болуп атат, 33-чи премьер-министр болуп атат, 3-4 көтөрүш болот. Буга ким келет? Ким келет? Кытайлар качып аткан ошондон, орустар дагы жогорку нарынды кура баштап, таштап кете берди, башка мамлекеттер ошого карап атат да. Туруктуу саясий, экономик туруктуу мамлекет болбоюнча инвестиция келбейт. Келсе да майда барат эле келет. Кептим бар ошондо да, элде эмес. Элде эмес, кеп бийликте. Бийликте, мамлекетте. Эл эмне? Эл. Элге кирде жанагы кээ бир эмеде мисалы жер үй боюнча эл таластын эли каршы болуп жүрөт. Куптар боюнча да бир топ кырктар бар, башка эме. Элге ошону баары туура түшүндүрүш керек да. Эгер туура түшүндүрүп, мына бул генди иштетсек, мына мамлекет үчүн эмне пайда болот, ошо жер үчүн, эл үчүн эмне пайда болот. Ошондо элге туура түшүндүрсө, экологиясы эмне болот, экономикасы кандай болот, экология кандай болот, элге туура түшүндүрсө, эл эмне? Элге иш кылып турмуш оңосо болду да. Мына кээде мага журналисттер өзү окшогон журналисттер суроо берип калат. Мынакей сиз өзүңүздүн билимиңиз экономист экен, Москвадан академияны бүтүпсүз, ушу экономика боюнча премьер-министр болуп иштедиңиз, көп жылы андан мурун Компартиянын борбордук комитетинде социально-экономикалык отделди башкарып жүрүбүз, экономика түшүрөбүз. Эмчи биз ушуга чейин элибиз жарды болуп атат деп. Мен айтам. Абга да кошумча, баягы жылы тиги Бакиев качып кеткенде Лукашенко катышты деген Лукашенко айтып атпайбы? Откуда у Бакиев там миллиард доллар украл? Я был в Кыргызстане, это бедная нищая страна деп атпайбы Лукашенко. Кыргызстан бедный нищая страна эмес. Бай мамлекетпиз. Мына бизде баары бар. Жанагы алтын барбы? Толтура. Көмүрүбүз барбы? Мына темирибиз барбы? Жанагы эме дегенде. Анча-мынча нефть, газ барбы? Жерибиз барбы? Суубуз барбы? Татыракай элибиз барбы? Байлык бизге жетишиктүү. Кадрлар бар.
ошол байлыкты жакшылап иштетип, эффективдүү иштетип, ошол түшкөн пайданын баарын элге берсе, эл туруп оңолот. Ошого бара албай атпайбызбы? Кеп ошондо. Мамлекет Кыргызстан барлык жагынан бай мамлекет. Только ошо байлыкты алып туруп бериш керек деп жыйынтыгын элге. Мен жана сиздин сөзүңүздөн улам бир сөзгө келгенде Кудай Таалам бардыгын берген экен. Бардыгын. Аның туура. Суунун башында дагы биз турабыз. Аның туура. Алтыны болуп туруп, мына кедей мамлекет баягы ташы жок мамлекетте жашайбыз да. Ана мен ушундан улам, мына бүгүнкү күндө энергетика маселеси дагы ушул биз светти алып күйүскүп баягы жарыктыкта жашаганыбыз менен энергетика маселеси да чоң маселеге айланып баратат. Суу калбай баратат, бул мындай болуп баратат деген. Энергетиканын маселеси сиздин оюңуз боюнча кандай бүгүнкү күндө? Энергетиканын маселеси оор. Себеби мына энергетиканын тили боюнча генерирующий жаңы объекттер киргизилген жок ишке. Киргизилген жок. Жанагы Камбарата ГЭСтин бир агрегат ишке киргизилип ошо токтоп калды. Күндөн күнгө, айдан айга, жылдан жылга электр энергиянын пайдалануусу көбөйүп баратат. Мисалы, Советтер Союзу убагында бизди Москвадан критикалачу, ай бул кандай? На бытовые нужды, на элдин эмесине. Болгону энергетикадан, электр энергиядан 29% пайдаланасыңар. Калган өнөр жагы кетет. Бүгүн тескерисинчи 60-70% на бытовые нужды, и өнөр жайга только бир 20-35%. Энергетиканын өнүгүп өспөй аткан себеби эң чоң маселе бул башкарууда биринчи, экинчи жанагы тариф маселеси чечилген эмес. Канча жылдан бери энергетиктер какшап келатат. Мына азыр бүгүн карасаңар, мен ушу Токтогул ГЭСинде бир 10 жыл иштедим. Андан кийинки ушу энергетикага көп байланыштамын. Мына бүгүнкү күндө мен жанагы энергетиктердин совет ветеранына кирем. Бир прибыльный иштеген энергетика компания жок. Баары убутукта турат. Киреше жетпейт. Расход көп. Себеби эмне? Тариф. Тариф деген жана 1 киловатт сааттын баасы. Мына мурунку Советтер Союзунда айтпайлы, могу Центральный Азияда эң тарифи кичинекей Кыргызстан. Муну мен дайым айтам. Саясат экономиканы башкарбаш керек. Экономика саясат түзүш керек. Политика концентрированное выражение экономики деп коет. Политика концентрированное выражение экономики. Экономика кандай саясат алып баш керек, ошону чечиш керек. А бизде саясат чечип атпайбы. Саясат эмне жок. Эгерде тарифти көтөрүп жиберсек, эл каршы чыгат, антет, минтет деп баягы популизм болуп эле канча жылдан бери бир өсө электе тариф. Тарифти көтөрүш керек. Сразу бир сом 2 сомго эмес. Bir жарым жылда bir 10 тыйынга, анан 10 тыйына болуп отуруп, ушу акырындан көтөрүш керек да. Жанагы эл кыжырданбаш үчүн жанагы мындай кедей жашаган элдерге жанагы дотация бир көрүш керек, защита аларга, социальный защита. Мына эң негизги маселе ошол каражаттын жетишпегендиги. Энергетика өспөй аткан. Генерация дегенибиз электр жагы чыккан жок да. Жок. Аны өзүн чыга бербейт электр энергия. Электрге чыгышты ГЭСтерди куруш керек. Мына азыр эми ГЭСтерден тышкары мынакей бизде Кыргызстан көмүргө аябай байбыз. Көмүр тиги көлдүн башында Жыргалаң деген шахта бар илгерки. Ош Жыргалаңдан баштап Кажысай, бул жагы тиги Кара Кечей болуп түштүк тиги Узгенский бассейн деп коет. Узгенский бассейн. Ошо таш көмүр тиги ары Сүлүктө Көкжаң ошол бар бассейн. Көмүр момундай эле тоон баштап бүтүн көмүр. Миллиондогон тонналар көмүр бар, миллиарддаган тонна көмүр бар. Мына ошордун азыр эми биз өкмөткө сунуш кирип жүрөт, Кара Кечеге мен кушка электростанция куруш керек, көмүрдүн несин. Аякта көмүрдү ташыбай, ошол жерге электростанция куруп туруп, теплоэлектростанция. Анан кийин электр энергияны ошол жактан ызым менен передавать этиш керек. Мындай сунуштар көп, түштүктө ошондой кылыш керек. Ишкилип электр энергиянын выработкасы көбөйтмөйүнчө биз оңолбойбуз. Анын үчүн жанагы нерселер керек. Мисалы башкаруу деп атпайбы? Башкаруудан жана Министерство энергетика деген болгон башында. Аны жоюп таштап, жана энергия холдинг деп түзүп салып, бүт башкаруу бузулду. Мына жакшы болду, эми азыр жаңы президент, жаңы өкмөт энергетика министерствосун кайра алып келди.
абдан тажрыйбалуу жакшы жигитти койду, Турдубаев деген мындай тажрыйбалуу энергетик бала. Эми оңолот деп иштейбиз, бирок эми жана популизмге карабай акырында тарихти көтөрүш керек. И жанагы саясатты бир аз өзгөртүш керек. Ошол. Кадр саясаты боюнча мен сизге суроо берерден мурун ушул мен улуу державалы, мына ошол эле СССР дейсизби, ошол эле Америка дейсизби, Кытай дейсизби, 60 жаштан өткөндөн кийин мамлекет башчы болот экен. Улуу державалы өлкөлөрдө. А бүгүнкү күндө бизде бул тетири саясат болуп аткандай. Башкача айтканда жаштар болсун дейт. 20 жаштагы балабы, 30 жаштагы балабы, 40 жаштагыбы, 50 жаштан карай эмес, жаңы жаштар келсин деген бир лозунгдар уран саясатта жүрүп атат, демеде кетип атат. Эми ушуга кандай карайсыз? Мен көз караш буга мындай. Кадр маселесинде жаштар менен тажрыйбалуу адамдардын сочетаниясы болуш керек. Бир болуш керек. Жана жок тажрыйбалуу адамдар иштеш керек, жанагы жашы барып калган адамдар иштеш керек туура эмес. Жолдошу азыр бүгүнкүдөй, ой жаштар келиш керек, жаштар болсо кыйратат, туура эмес. Туура сочетание болуш керек да. Жаштар менен тажрыйбалуу, билимдүү адамдар менен бир болуш керек. Мисалы бир министри мисалы жаш жигит болсо, анын орун басарда тажрыйбалуу адамдар болуш керек. И тескерисинче министр мындай жашы барып калган тажрыйбалуу болсо, орун басарда жаштарды аралаштырыш керек. Жанагы бу кадр маселеси Советтер Союзунда абдан туура коюлган эле да. Мисалы мен өзүмдү эми мисал келтирге туура эмес, бирок мага окшогон адамдар тепкичтен баштап жүрүп отуруп резерв кадров деп келип отурчу. Мисалы министр болуш үчүн резерв на министр болчу. 3-4 киши резервде болчу. Анда партиянын борбордук комитетинде мисалы айчара министри болсо, Ташматов болсо, кадровый эмеде структурада ошол министр эгерде кетип калса, анын ордуна ким болот деп 2 кадр дайыр болуп турчу. Зам министрге дагы ошондой резервде турчу. Министр кеттиби, жанагы 3-4 резерв каралчу. Кимисил эме деп. Тажрыйбасы, билими бардык жагынан. Бизде андай болуп атпайбы? Асы менен келе министр болуп калат. Жана бир жаш бала министр айчарасы болгон, чүрүп салышты. Эми балки таланттуу жакшы жигиттер. Бирок кичине өстүрүш керек да алып барып министр кыла койду. Бир чыр-чатактын баарын баштап коюп да түшүп калды. Өзү түзүк эле жигит көрүнөт, билимдүү жигит көрүнөт, бирок тажрыйбасы жок да. Ошондой эле жанагы акимдер ошондой болуп атат. Мурунку айтканда губернаторлор ошондой болуп атат. Кадр даярдоо саясаты баягы Иргек Сталин айтканы кадр решает все деген бул эң аксиома да, талашсыз сөз. Мына ошону биз туура пайдаланбай атпайбыз кадрды. Эми жаңы бийлик келди, жаңы президент, жаңы өкмөт, эми жаңы жогорку кеңеш келсе, мына жаңы конституция апрелде жаңы конституция кабыл алынса, балким бул саясат кадр саясаты өзгөрөт деп ишенем. Союздун убагында кадр саясатын айтып калсак, ошол кезде ошол министр менен кол алышып калса, же болбосо башкарма менен, райком секретары менен кол алып калса, эл сүйүнчө мен кол алышып келдим деп, башкарма менен эле кол алышып калса. Мен муну айтып атканым себебим, элди башкарган адам бул баталуу адам болсо керек. Элди башкарган адам мындай касиет болуш керек го дейм. Жадаганда сүр да болуш керек го. Анан бүгүнкү күндө мен ушул коррупциялык маселе менен, бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшкөндө, коррупция менен кимдер күрөшүп атат? Баягы Гоголдун чыгармасындай даярдангыла текшерүүчү келет деген сыяктуу болуп, коррупция менен коррупционерлер күрөшүп атат. Коррупционерлер бири-бири менен жол талашып аткандай. И ошондой эле бири-бири менен өзүнүн кандайдыр бир ошол схемаларын талашып аткандай көрүнүп кетип атат да. Сиздин оюңуз боюнча. Негизи туура эле оюң. Дагы мындай сөз бар да. Кайсы адам бай дейт. Коррупционер бай, коррупция менен күрөшкөр адам бай дейт. Түшүнүп атасың? Коррупционер бай, ушу коррупция менен күрөшкөр адамдар бай дейт бизде Кыргызстанда. Андай болбош керек да. Мына кептин бар жа кадрларда болот атпайбы? Башынан баштап, президенттен баштап төмөн карай бүт адамдар өздөрү жетекчилер таза болуш керек да. Таза болуш керек. Өзүң таза болбосоң, тегерегиңдерди айтат да, бул министр алып атат, жеп атат, мен орун басар эм үчүн алып ашым керек деп. Же болбосо прокурор, генеральный прокурор алып атат, мен эмне болуп ашым керек.
жогорку соттун башчысы алып атса, мен соттор жанагы милиция ушуна кетет да. Башында таза адам болсо, ошондо төмөнгө чейин жакшы дейт. Мисалы, мен өкмөттү башкарып турганда бир факт жок, ушу уят болгон. Мына бүгүнкү чейин баары жашка көп жашка келип калышты. Ошо менен чогуу иштегендер. Таптаза эли менен элден коркпой, уялбай элдин көзүн карап жүрүшөт. Артында эч кандай сөз жок. Ошондой болгондо мен дагы жарга айтырам. Кептин баары жанагы балык башынан сасыйт деген туура сөз. Башына таза болуш керек. Ошондо жүрүп отуруп, анан кийин тиги төмөн жакка чейин тазалык жетет. Жанагы Разаковтун айткан сөз тура да. Сен таза болсаң, мен таза болсам, коом таза болот. Эң туура сөз да. Эми акыркы суроону берип калайын. Биздин баш мыйзамыбыз боюнча талкуу көрүп жүрүп атат. И башкаруу боюнча же президенттик, же парламенттик болуп, баары эле президент келип такалып атабыз деп. Бүгүнкү баш мыйзам боюнча. Сурооңду түшүндүм. Мен оюм мындай да. Мына эми мен 79-га чыктым. Көп тепкичтерди басып өттүм бийликте. Дормастерден баштап комсомолдон баштап, мына премьер-министрге чейин. Баягы дагы мен айтпай калыптырмын, мен дагы баягы эсерде экен, Советский ГКЧП болуп, Горбачев президент болуп турганда. Баягы ГКЧП түшкөндөн кийин Горбачев ошо ГКЧПга Советский Союздун өкмөтү аралашпагандан кийин Советский Союздун өкмөтү таратпады. Өкмөттү, состав правительства. Премьер-министр Павлов киши болчу, ошонун чогусу менен Горбачев президент жоготту да. Аны Советский Союздун өкмөтү жок калды. Ошто Горбачев өзүнүн указы менен временный правительство түздү Москвада. Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР. Мен ошондо мүчө болдум Москвада. Ошо временный правительство мүчөсү болдум. Мен жанагы эмеге токтолуп калбадыкпы? Конституция баш мыйзам. Конституция. Мына мен айтайын деп атканым, дүйнөдө мен ошо өкмөттөн кеткенден кийин өкмөттө жүргөндө бир 20-30 мамлекеттерде болдум го дейм. Дүйнөдө монархия болуп туруп гүлдөп аткан мамлекеттер бар. Монархия болуп туруп. Президентское правление болуп туруп гүлдөгөн мамлекеттер бар. Парламентский болуп гүлдөгөн мамлекеттер бар. Дело не в форме управления. Дело в том, кто там сидит, ким отурат, ким элди, адамда. Дело не в форме управления, а в том, кто сидит в этом правлении. Мен ошону кийин баягы талаш болуп жүргөндө дагы, мисалы, Саты Жапаровдун көзүндө бир встреча болгондо айттым. Мен ошо оюмду айттым. Кептин баары, мына эми азыр президент правление деп атасыз. Хорошо. Мен макулмун, себеби парламент системаны көрдүк го. Биз үчүн президенттик правление туура келет. Мен оюм ушуну, мен токтодум, мен туура деп эсептейм. Кеп ошол эми бир конституцияда ошол жерде президенттик правление болгондо баардык нерсе президентке укуктуу болсо, ошого жараша жооптуу болуш керек. Ответственность болуш керек. Права и ответственность деген нерсе тең салмактуу болуш керек. Эми конституция эми тиги жогорку кеңеш карап атат. Жанагы элдин талкууласына 11-апрелге чейин чыгат. Ошондо дагы көрөбүз го, жакшылап окуп кандай болот экен. Жана права и обязанность президент дегенде. Бирок мына бүгүнкү күнгү тарыхка караганда, 30 жылдан бери өткөн тарыхыбызда караганда президенттик правление бүгүнкү туура экен. Кеп кайра айтам, ким болот ош башында? Эми Садыр Жапаровго ишенип атабыз, айткан сөзгө ишенип атабыз. Биз азыр колдоп атабыз. Ишенебиз, балким жашоо турмушубуз оңолуп кетеби деп. Независимо от формы управления дегендей. Кайсы адам болсун деп. Мен бүгүнкү көрсөтүүмдү ушу сиздин сөзүңүз менен жыйынтыктагым келип атат. Чындыгында эле ошол башында ким болсо, ошонун системасы орнолуп кетет экен. Мисалы, Сооронбай Шариповдун системасы орносо, Атамбаевдин системасы, Акаевдин, Бакиевдин өздөрүнчө система иштеп алып, анан иштеп, анан узурпация властька да барып кетишет экен да. Рахмат, бүгүнкү биздин ушул диван көрсөтүүгө келип, маягыңызды угуп берүүңүзгө чоң рахмат. Ишиңизде ийгилик болсун, сиздин аксакалдык тажрыйбаңыз
биздин мамлекетке аябай керек. Рахмат. Рахмат өзгөр. Урматтуу көрөрмандар, угармандар, сиздер Диван аттуу авторду көрдүңүздөр. Аны мен Куттумидин Базаркулов болдум. Ал эми биздин диванда Кыргыз Республикасынын 1992-93 жылдары эгемендүү Кыргызстан мамлекетинин өкмөт башчысы болгон Турсунбек Чыңгышев агайыбыз болду. Саламатта калыңыздар. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.